Эне ıyık, ene biyik, ene kımbat. Ene meerim, ene süyü, ene urmat. Ene ulu, ene sulu, ene nazik. Дүйнөдө эне гана бийик турат. Демекчи, балдар, бул чыгарылышты энелерге арнайбыз. Себеби 17 май энелер күнү. Эне деген 3 тамадан турган ыйык сөз. Кандай гана улуу сөз. Мага бул дүйнөнү кооздукка эне бөлөп тургандай сезилет. Айткылачы балдар, энебиздин жүрөгү кандай деп ойлойсуңар? Апамдын жүрөгү назик жана жумшак. Апамдын жүрөгү ар дайым мендеп согот. Апамдын жүрөгү дем алганды каалабайт. Апамдын жүрөгү бизге кызмат кылып келет. Бирок эч качан акы төлө дебейт. Аруна, сен айтып койчу кызым, апаңды эмнелерге теңейсиң? Мен апамды айдын сулуулугуна, күндүн жылуулугуна, таң нурунун тазалыгына, гүлдөрдүн жыттуусуна, жылдыздардын жарыгына теңеймин. Энелер үйдүн куту, жашоонун маңызы, ааламдын түркүгү. Сиздер бар үчүн жашоо жарык, айлана кооз, күндөр кызыктуу. Жашоого алып келген тумарыбыз, кыйшайсак түзөтүп турарыбыз сиздер. Жашоонун өзөгүн түзүп, түйшүгүн көтөрө билген, ааламдын көркү апалар экен. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат деп Насирдин Байтемиров акын агайыбыз түйшөлгөндөй, энелерге арнап канчалаган жагымдуу сөз, жылуу мактоолорду айтсак дагы аздык кылат. Андыктан энелер айтылып бүтпөй турган дастан, жазылып бүтпөй турган роман десем жаңылышпайм. Ардактуу биздин апалар, 17 май энелер күнү майрамыңар менен. Балдар, силер билесиңерби? Биздин райондо Аксы федерациясы иштеп келет. Кыздардын укугун коргоп, туура багыт берет. Тазалыкты сактоого, энелерди даңктоого Аксы федерациясы дайыма үндөп келет. Көп ойлонуп келечекти карайбыз. Энелерди биз да сыйлап багабыз. Аксы федерациясынын уюштурушулары менен сыймыктанып, ыраазычылык айтабыз. Ошондой эле келечекте кызматташууга даярбыз. Токтосун Тыныбеков мектебинин окуучулары ар дайым энелерди баркташат. Мугалимдер менен бирдикте көркөм окуп, сүрөт тартып, видеоролик жасашат. Кичинекей Айбийке чоң энесинин чүрөгү майрам күнү сыймыктанып, энекесин даңктаганын көрөлү. Менин чоң энем Кыркыева Умсунай. Ал үйдө сүйүктүү апа, меримди чоң эне, энелик даңк медалынын ээси. Ал эми мектепте болсо эң алдыңкы мугалим, эл агартуунун отличниги. Мен чоң энем менен сыймыктанып келемин. Ошондуктан өзүм терген гүлдү чоң энеме белекке беремин. Чоң энем майрамыңыз менен. Рахмат кызым, бактылуу кыз бол. 1-класстан Мадинаны угалы, анын айткан маанилүү сөздөрүнө баарыбыз көңүл буралы. Апамдын бир күндүк жумушу аябай көп. Кир жууп, нан жаап, тамак бышырып, бизге кам көрөт. Мен али кичинекей болсом да, чоң жумуш жасай албаймын. Апам гүлдөрдү сүйөт. Апамдын жакшы көргөн гүлдөрүнө суу куюп, сүйүнткүм келет. Сизди жакшы көрөм, апа. Сизди сүйөм. Сизди сыйлайм ар дайым. Бактыбызда бар болуңуз, апаке. Бараңыздар менен энелер жана апалар. Ал эми Жазел майрамды унутпайт. Ал биринчи чоң энесин куттуктайт.
Çömele. Siz benim için dünyada en kımbat adamsınız. Men sizni жақсы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм, кызым. Өмүрүң узун болсун. Энени даңктап багасың. Эне сөзүн жүрөккө бек тагасың. Нур кыз апасын куттуктаса, көзүңө жаш аласың. Papa. Tamam kızım. Acaba sen bana kuyup durgan kamdaysın. Şoňa ýygynda köýne balasam men sana en kymbatyny tandaýmyn. Abaje, bizim aklımızda көп yaşa. Эжелери менен уулай, апасын урматтайт. Майрамда алар дайыма чогуу куттуктайт. Apağız bana үй canım. Рахмат, кызым. Apağız bana ırısız var. Апабыз биздин кубатыбыз. Рахмат, кызым. Апабыз биздин кубанычыбыз. Рахмат, кызым. Апа, биз сизди жакшы көрөбүз. Майрамыңыз менен. Рахмат, кыздарым. Мен да сени жакшы көрөм. Кыздар келечектеги энелер экенин өмүралы ойлонуп билет. Андыктан ал жалгыз эжесин дайыма коргоп келет. Менин үйүмдө мага өзгөчө мээримин төккөн жарыкер, кечиримдүү эки адам бар. Алар апам жана эжем. Апа 17-май энелер күнү майрамыңыз менен куттуктайм. Келечекте эжемин дагы эне болуусун билем. Ошондуктан эжеми ар дайым коргоп келем. Апа, майрамыңыз менен мен сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм. Сүрөт тартуу боюнча эжекеси Бактыгүл Айпериге кеңеш берип иштеп келет. Сүрөтчү кыз майрамдык маанай тартуулап, апасына сүрөт тартып берет. Акышевдер апасына тынбай жардам беришет, ардактап, даңктап келишет. Баатыр эне балдары менен бактылуу, балдары болсо сезимтал, тыкан акылдуу. Апа, 17-май энелер күнү менен мен сизди куттуктаймын. Биз сиз үчүн ыр жаттаганбыз. Дүйнөдө тынчтык болсун. Аллахым сизди колдосун. Жашооңо жарык келтирген апакем аман болсун. Асылым менин апакем, дадиктен гүлгетен таң сизди кубантып, ак сүтүңдү дактаймын. Апа, жыты башкача, аккан судай таптадан ошолаган жандай, менин апам башкача. Апа, жүрөгүмдүн тумарысын, апа, жүрөгүмдүн чынарысын. Бериштери табанымдын астындагы күлүп турчу күлмөңдөгөн гүл сыяктуу. Апа, мен сиздин менен сыймыктанам. Жашоодо жалаң жакшылыктарды каалайм. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Апа, сиз биз үчүн сулуусуз. Апа, сиз бар үчүн биз аябай бактылуубуз. Апа, өмүрүңүз узун болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Эч качан оорубаңыз. Апа, сизди 17-май апалар күнү менен куттуктайм. Мен да силерди аябай жакшы көрөм, бардыгыңарды. Кана балдар келгиле, аткан таңды көргүлө. Белек жасоону үйрөнүп, апаларга кооз белек бергиле. Салам достор, жакында энелер майрамы. Мен өзүмдүн апама белек жасайын деп чечтим. Бизге керектелүүчү буюмдар: идиштин коробкасы, түстүү кагаздар, скотч, клей жана кайчы. Карандар. Мен белекти коздош үчүн мындай лентаны колдонойн деп чечтим. Достор, алгач мен коробканын сыртын түстүү кагаздар менен коздоп алам. Достор, мен бул коробканын сыртын кактус менен коздоп алдым. Бул жагын калтырып койдум. Бул жагын гүлдөр менен коздоганга аракет кылам. Достор, биз гүл жасаш үчүн мындай түстүү кагаз керек. Аны 2 бүктөп алабыз. Бул жагын кичине кыркып алабыз. Анан бул жактарын кыркып кетебиз. Мен ушул жерге чейин кыркып койдум. Жыйынтыгында мындай гүлдөр болуп жасалат. Мен коробканы коздоп чыгып жатам. Мына достор, менин белек сала турган нерсем даяр болду.
içi boş, içine kalagan nerselerdi salıp belek kılıp berseler bolot. Men apama bunun içine открытка salıp bereyim dep çeştim. Аксы Федерациясы менен бирдикте биз баарыбыз энелерди даңктайбыз. Энелердин мээнетин биз актайбыз. 17 май энелер күнү менен куттуктап, бардык энелерди сыйлап мактайбыз.